Бул багытта Чаткал райондук мамлекеттик администрациясынын демилгеси жана Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен райондун маданият мекемелерине заманбап техникалык жабдуулар жана керектүү эмеректер алынып берилди. Тактап айтканда, район борбору Канышкы айылындагы Чыңгыз Айтматов атындагы райондук маданият үйүнүн концерттик залынын материалдык техникалык базасы бир топ чыңдалды. Сахнага көшөгөлөр алынып берилип жаңыланды. Ошондой эле Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан биздин мекеменин президиумуна 3 стол, LED экран жана настольный микрофондор алынып берилди. Бизге техникалык жактан колдоо көрсөткөн Чаткал райондук мамлекеттик администрациясына Чыңгыз Айтматов атындагы маданият үйүнүн эмгек жамаатынын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан сырткары Чаткал райондук борборлоштурулган китепканасынын материалдык техникалык базасы да жаңыланды. Китепканага окурмандарды тейлөөнүн сапатын жакшыртуу жана маалыматтык технологияларды колдонуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында бир катар керектүү эмеректер, жабдуулар алынып берилди. Биздин китепканага атайын стулдар, монитор, компьютерлер, ноутбуктар, шкафтар алынып берилди. Биздин ишибиздин алдыга жылуусуна анча өбөлгө түзүлдү. Жүргүзүлүп жаткан мындай колдоолор райондун маданият тармагын өнүктүрүүгө, чыгармачыл жамааттардын ишмердүүлүгүн жандандырууга жана калкка көрсөтүлүүчү маданий кызматтардын сапатын жогорулатууга өбөлгө түзөт. Ошондой эле заманбап техникалык жабдуулар менен камсыз болгон маданият мекемелери ар кандай деңгээлдеги маданий, коомдук жана мамлекеттик иш-чараларды сапаттуу өткөрүүгө мүмкүнчүлүк алышууда. Чаткал районунун 90 жылдыгын республикалык деңгээлде өткүздүк. Ушул 90 жылдыктын алкагында ошол көрүүчү залга кондиционер жылытуу боюнча 3 кондиционер 1 миллион 200 миңге каралып берилди. Кудай буйрса аны дагы ошол отурумдун токтомунун негизинде тендерге беребиз. Ал эми маданият министрлиги тарабынан Чыңгыз Айтматов атындагы маданият үйүнө ушу министрлик тарабынан 330 миңге бардык инструменттер сатылып алынып берилди. Анын ичинде аккордеон, комуз, аса таяк, усул итил, микрофондоруна чейин бардыгы жаңыланды. Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы маданият тармагын колдоо, анын материалдык техникалык базасын жыңдоо жана маданий мурастарды сактоо багытындагы иштерди мындан ары да улантып, тиешелүү мамлекеттик органдар менен тыгыз кызматташтыкта жаңы долбоорлорду ишке ашырууну көздөйт. Тагайбек Акматов, Мухаммедалы Ишназаров, Чаткал району.